Үйлөрдү камсыздандырыш керек. Страхование жилья, имущество, автомашин. Бул дагы жергиликтүү бийлик органдарынын ушул силер эл менен жүрөсүңөр. Туурабы? Мына айыл өкмөттөр, айрыкча акимдер күндө күн алыс эл менен жолугушасыңар. Ушуну айткылачы элдергечи, жеткизгилечи. Элге жанагы телевизордон же интернеттен реклама берип койсоң анча кулагына сиңбейт экен. Силер айткылачы элдерге барып туруп. Эл журт страховать этип койгула. Үйүңдү страховать этип кой. Так 1000 сом экен, 2000 сом экен ашып кетсе страхование. Мына ушундай эгерде ЧС болуп кете турган болсо, мыйзам негизинде жардам алышат. Мына азыр мен төмөндө айтамын, бир нече үйлөр, бир нече ондогон үйлөр азыр и страхованияны алышат, и мамлекеттен жардамды алышат. Мына мен бүгүн бир үйгө барып келдим, мына Кыргыз Атада беле кайсы чыкчы? Мадыда барып келдим бир үйгө. Ошол үйгө капыстан кирип сүйлөшсөм, баягы биз страхование кылып койгонбуз дейт. Биз страхование кылганбыз, страхованияны алабыз азыр, үйдү бузуп жаңадан үй сала баштайбыз деп атат. Ал страхованиясын дагы алат, дополнительный мамлекет дагы жардам берет. Мына сонун кылып үй салып атат. Уктуңарбы? Ошон үчүн айыл өкмөттөр, урматтуу айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери элге жеткизгилечи. Чогулуш кыласыңар, эл менен жолугушасыңар, ар дайым ушуну айтып келгиле. Айрыкча ушу сайдын жээгиндеги, боорундагы тоо ташта жашаган элдерге айткыла. Макулбу? Страховать этип койсун. 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом бул көп деле акча эмес го. Бирок мыйзамдуу акчаларды алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.